Google'га кирип англисче могул сөздү жазсаңар, астында чийилип турган Benefits of drinking the blessed urine of our holy prophet. Кыргызча которсоң, ыйык пайгамбарыбыз Мухаммедтин сийдигин ичкендин кандай пайдасы бар деп жазылып турат. Ошого кирип көрөлүк. Мына ачсаңар, бул чыгат. Benefits of drinking the blessed urine of our holy prophet. Ыйык пайгамбарыбыз саллаллаху вассаламдын сийдигин ичкендин кандай пайдасы бар деген тема менен чыккан, анын астында көргөзүп берип атат. Бул англис тилинде. Элдин баары эле англисче биле бербегендиктен, муну биз Google'га орусча которуп бер дейлик, анан окуп көрөлүк. Google муну орусча которду. Эми окуп көрөлүк. Өзүңөрдү ачып окусаңар болот. Айта кетчү нерсе силерге көргөзүп кетейин биротолог. Мына кайсыл сайт экени мына. islamicvirtue.com. Шуну ачып кирсеңер дагы болот өзүңөр. Ал жерде мындай дейт. Бисмиллахи та'аля. Ни один другой человек в истории не получил столько благословений, сколько было даровано Аллахом, Субхану ва та'аля, нашему любимому пророку. Дүйнөдө Аллах тарабынан бир дагы адамга биздин пайгамбарыбыз саллаллаху вассаламга берилгендей жакшылыктар берилген эмес дейт. Если бы кафиры знали хотя бы малую часть из них, они бы отказались от своего упрямства и всем сердцем приняли ислам. Эгерде капырлар ошол Аллах тарабынан Мухаммедке берилген жакшылыктардын кичине эле нерсесин билсе, анда эбак эле чын жүрөктөн исламды кабыл алмак дейт. Анан мисал келтирип берип атат. Кандай ал жакшылыктар экенин. Возьмем, к примеру, случай, когда спутница пророка выпила его благословенную мочу только для того, чтобы обнаружить, что теперь она полностью защищена от огня ада. Мисалга алсак, өзүн тозок отунан сактап калыш үчүн пайгамбарыбыздын жанында жүргөн адамдардын бири пайгамбардын сийдигин толугу менен ичип алган дейт. Мухаммедтин сийдигин. Аны жөн эле айтып аткан жок. Мына астында кай жерде жазылгандан бери айтып берип атат. Имам Суюти передает достоверное сообщение в своей книге Аль-Хасаис Аль-Кубра, том 2, 253 бет дейт. Мына Имам Суюти дагы өзүнүн китебинде Аль-Хасаис Аль-Кубра деген китебинде 2 том 253 бетте ал жөнүндө айтып берген дейт. Астында арабча цитата келтирип атат. Андан кийин анын котормосу мындай дейт. И Табарани, и Байхаки передали с достоверной цепочкой передачи от Хукаймы, дочери Умаймы, от ее матери, которая сказала, что у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была деревянная чаша, в которую он имел обыкновение мочиться, которая была помещена под его кроватью. Анык, эч бир шексиз айтылып келинген маалыматтарга караганда Мухаммедтин жыгачтан жасалган идиши болуптур. Горшок, бизче айтканда. Ал дайыма керебетинин астында турчу экен. Анан Мухаммед түн ичинде алып ошого горшогуна сийип турчу экен. Однажды ночью он искал его, но не нашел и спросил: "Где чаша?" Күндөрдүн биринде Мухаммед түн ичинде туруп алып: "Менин горшогум кайда?" деди дейт. Члены дома ответили. Анда үйдүн мүчөлөрү мындай деп жооп берди: "Это выпила Бара, рабыня Саламы. Ал горшокты алып туруп сенин сийдигиңди Бара деген кул аял ичип салды" дейт. Анда пайгамбар жооп берип атат. Пророк ответил:
Конечно, она защитила себя от огня великой стеной. Анда ал өзүн тозоктон улуу дуал менен өзүн коргоп калган турбайбы дейт. Мухаммедтин сийдигин ичип алган аялды айтып атат. Ал ошол сийдикти ичүү менен ал өзүн эми ал тозоктон коргоп калды. Эми ал бейишке чыгат дейт. Бейишке чыгаш үчүн мусулмандар Мухаммед саллаллаху вассаламдын сийдигин ичип койсоң эле бүттү экен, болду. Бейишке чыгат экенсиң. Андан ары примечание. Это повествование также можно найти в Маджма аз-Заваид имама Хайсами и в других книгах. Ошондой эле мындай маалыматтарды Мухаммедтин сийдигин ичип жүргөндөр жөнүндө. Аны Маджма аз-Заваид имам Хайсаминин китептеринен тапсаң болот дейт. Подробный анализ источников этого хадиса и его достоверность учеными нашей уммы смотри в следующем посте брата Мунаввар эр-Ризи. Кененирээк бул жөнүндө маалымат алам десең, Мухаммедтин сийдигин ичип бейишке кандай чыгыш керек жөнүндө. Мына бул ссылкага кирсең эле таап чыгасың дейт. Бул достоверный мусулмандардын өздөрүнүн хадистери, китептеринен таап окусаң болот дейт. Кир, с учетом того, что это был не единичный случай, как указано в статье брата Мунавра, мындай окуялар бир эле жолу болгон эмес дейт. Мухаммедтин сийдигин ичкен кайта кайталанып турчу дейт. Мына ал жөнүндө дагы ссылкасын көргөзүп берип атат. Пайгамбардын сийдиги жөнүндө. Анан акылыңа келгилер. Андан аркысында мындай дейт. Какими удачливыми и благословенными были сподвижники пророка, которые смогли обеспечить себе место на небесах, выпив благословенную мочу нашего пророка. Биздин пайгамбарыбыздын сийдигин ичип алып, өздөрүнө бейишти камсыз кылган кандай гана бактылуу мусулмандар болгон дейт. Мухаммедтин сийдигин ичкендер бул бактылуу мусулмандар экен, анткени ошол менен өздөрүнө бейишти камсыз кылат экен. Воистину, как сказано в священном Коране, тогда какую из милостей вашего Господа вы отвергнете? Ар-Рахман сура. Куранда айтылгандай, эгеңердин кайсыл жакшылыктарын эми жокко чыгарасыңар дейт. Ар-Рахман деген сүрөдөн келтирип атат. Таким образом, без сомнения, наша умма полностью согласна с заявлением Саида Мухаммада Аль-Якуби, который заявил в Лондоне несколько лет назад: «Я хотел бы быть его мочой, которая вышла из него. Это чистое лекарство». Ошентип, биздин умма дейт. Умма деп мусулмандарды айтат, бардык мусулмандар биз макулбуз дейт. Саид Мухаммад Аль-Якубинин айткан сөзүнө. Ал Лондондо бир нече жыл мурун мынтип айткан дейт. Мен Мухаммедтин сийдиги болуп калсам эмне дептир да. Ал жөн эле дары Мухаммедтин сийдиги болгон дейт. Аны Лондонго барып айтыптыр. В заключение я оставляю вас с этим утверждением ученого-мистика и толкователя ислама Хаки Аль-Баруси. Аягында мен өзүмдүн сөзүмдү белгилүү мусулман аалымы, окумуштуусу Исмаил Хаки Аль-Барусинин сөзү менен аяктагым келет дейт, который говорит в своем толковании Корана под названием Рух аль-Баян. Ал Куранды түшүндүрмөлөп берген китебинде Рух аль-Баян деген мындай деген сөздөрдү айткан дейт. Его благородные волосы — растительность рая. Мухаммедтин чачтары бул бейиштин өсүмдүктөрү дейт. Его слюна из райского меда. Ал эми Мухаммедтин түкүрүгү бул бейиштин балы дейт. Анан эң маанилүүсү могу кызыл менен жазып койгон атайын белгилеп, көңүл бургула деп. А его моча, как говорят некоторые из наших мудрецов, это райская вода. Ал эми Мухаммедтин сийдиги болсо, бул бейиштин суусу дейт. Астында дагы ссылкаларын келтирген. Анан мындай деген сөз менен аяктап атат. Я уверен, что вся наша умма жаждет этого небесного напитка так же сильно, как я.
Мен кандай суусап атсам, биздин умма, бардык мусулмандар так ошондой ушул бейиштин суусундай болгон Мухаммедтин сийдигин суусап күтүп атабыз дейт. О, акылыңа келгирлер. Мусулманбыз деп жүргөн, сакалын өстүрүп, 5 убакыт намаз окуп жүргөндөр, хиджаб салынып, мусулманкамын деп жүргөндөр, кандай карайсыңар ошого? Менин буга чейинки видеолорумда Мухаммедтин айтканы боюнча мусулмандар төөнүн сийдигин ичип атканын көрүп, жийиркенип жерге түкүрчүбүз. О, акылы жок маңкурттар, ушуну кантип ичип атасыңар деп. Көрсө төөнүн сийдиги биякта калат экен да. Бул Мухаммедтин сийдигин ичип, ошону бул бейиштин суусатаган көрүп, ушуну суусап атабыз, Мухаммедтин сийдиги болсо гана деп атпайбы? Эми богун жегиле. Сийдигин ичип болупсуңар. Эми богун жегиле, биротоло бейиштин төрүнө чыгасыңар ошо менен. Адамдын акылы болбосо дагы жок дегенде ар намысы болуш керек да. Ар намысы бар адам ушуну кылабы? Өзүн сыйлаган адам, орусча айтканда честь, достоинствосы бар адам ушуну кылабы? Ислам адамдын ар намысын, акыл эсин бүт айырып, маңкурт кылып таштайт. Айбан кылып таштайт, мал кылып салат. Мал болбосо ушуну кантип кылат? Кайсыл акыл эстүү адам ушуну кылат? Честь, достоинство, ар намысы бар адам ушуну кылабы? Мухаммедтин сийдигин ичип, богун жеп. Көчөдөн сакалын өстүрүп, намаз окуп жүргөн эркектерди көрсөң, хиджаб салынып алып, мусулманкамын деп жүргөн кыз келин аялдарды көрсөң эле, көз алдыңа элестейт. Кашыктап, Мухаммедтин богун жеп, аркасынан сийдигин ичип аткан. Качан ар намысыңарга келесиңер, Ар намысыңарга келбесеңер жүрө бергиле ошентип. Алхамдулилла мусулманмын деп, пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассаламдын богун жеп, сийдигин ичип коюп жүрө бергиле.